Эки улак. Ак улак менен кара улак ары жүгүрүп, бери жүгүрүп, так секирип ыйлакташат. Бир жагында калың бадал, экинчи жагында калың тикенек, эч кандай кой эчки көрүнбөйт. Сен ак улаксың, тил укпаган акмаксың. Мен ары бери сүйрөп жүрүп, акыры аташтырдың. Эми жаның барында энебизди топ, дейт карасына. Кара улак бир күн мурун туулган. Денеси чымыр, маңдайында жуп-жумуру эки мүйүзү бар. Ак улакты боорум деп жан тартчу эмес. Кичине эле бирдеме эле болсо, ак улаксың, акылы жок акмаксың деп шылдыңдап, ачуулана мүйүз матап, бөйрөк талаштыра сүзүп да жиберчү. Кара улак жалакор. Ак улак жакын келсе эле, "Мууреки жердин чөйүн жеп койду" деп бакылдачу. Эми адашкандан кийин айласыз "Ак улак" деп гана турат. "Ай, ак улак, акмак, жаның барда түш деймин, бас деймин" деп кара улак секирди. Ак улак ары ойлонуп, бери ойлонуп, зирек неменин басканып турган жерлери эсине түшүп, беркиге кайрылды. Узап кеткен койду кантип табабыз? Балким тоону ашып, жайлоого барып калган чыгар. Жайлоого жол таап баруу кыйын болсо да, жол издеп көрөйүн. Сага айтайын дегеним, эчким менен эрегишпе. Менин айтканымды ук. Муну аткарбасаң, адашып өлөбүз, деди. Ак улактын өлөбүз деген сөзүн уккан кара улактын үрөйү учту. Кара улак канчалык тентек болгону менен ак улактын тилин алууга убада берди. Ак улак жол баштап алдыга түшөт. Калың чөптү жапырып, алдынан аң таш чыкса, секирип өтүп жүрүп отурушту. Ошентип ак улак менен кара улак экөө тоонун этегине келип, эки жагын карашса, эч нерсе жок. Жым-жырт. Анан капысынан алдыларынан бир түлкү чагылат жоюпуланып. "Өзүң аппак, сулуулак экенсиң. Агаңды келишкен неме тура? Чарчап калган чыгарсыңар. Биздин үйгө барып даам сызып кеткиле. Менин да силердей эки балам бар. Чогуу ойноп, кумардыңарды жазып эс аласыңар" деп ичинен болсо. Ак улак кичинекей экен, эбин таап жеп алайын деп ниети бузулат. Айта турганын мурдатан ойлоп койгон ак улак: "Түкө, тетиги дөбөнүн чокусунда, кара таштын астында бизди карышкыр күтүп отурат. Ал кара улак экөөбүздү конокко чакырган. Сизди ээрчитип кеткенибизди көрсө, ачуусу келет го. Кашакеңдин каары катуу экенин билесиз. Эгер кааласаңыз, өзүңүз деле биз менен барыңыз." Жарайт, силер алдыга бара бергиле, мен артыңардан жетип барып калам" деп түлкү куулук кылып калып калат. Андан ары эки улак кетип баратышканда, алдыларынан көк жал карышкыр каршы чыгып, оозун араандай ачып, тигилерге тап берет. Чын эле карышкырды көргөн түлкү сайга кире качат. "Кардым ачып, коркулдап келаттым эле. Мындай жакшы болорбу? Мен силерди жейм" дейт карышкыр улактарга тап берип. Анда ак улак: "Кашаке, тетиги дөбөнүн чоктуу чокусунда, кара таштын түбүндө бизди арстан күтүп жатат. Ал тоодогу жортуп жүргөн кайберендерге, учкан куш айбанаттарга падыша болуп кече эле келиптир. Эртең тамагына эки музоону, түшкү тамагына эки улакты, кечкисине эки козуну жейт экен. Сиздин бул кылыгыңызды билсе, буркан шаркан болуп ачууланса, өзүңүз жаздым болуп калбаңыз. Мейли, бизге баары бир. Жесеңиз, жей бериңиз." Алгыча болбой кара улак тикчиңдеп: "Карышкыр тигине, арстанды кара, сени чакырып жатат" деп кыйкырып жиберет. Карышкырдын шаштысы кетип: "Бакпай балаңдан, жакпай жалаңдан"
деген боюнча качып жөнөдү. Эки улак жүгүргөн боюнча бир тоонун башына чыгышат. Эки жагын карашса, тоону бөксөлөп бир короо кой жайылып жүрөт. Койдун артында атчан, итин ээрчитип койчусу келе жатат. Койду көргөндө кубанганынан эки улак маарап кое беришти. Чолпон ата жол баштап келген ак улакты жерден көтөрүп алып: "Мен силерди ой кыр койбой издеп таба албай койдум эле. Өзүңөрдүн таап келгениңерди карачы. Жарайсың ак улагым. Аппагым, ак улак акмак деп мазактагандардын өздөрү акмак", деди да ак улакты кучактап бооруна кысты.